баягы айтылуу Мырза Алимдин самсасы деген жерге келдим. Эже, бул жер мисалы сиздер тамак берип атасыздар да, мынауга чай салат экен. А бул жерде чайкайт экен. Могу жерде вилкалар можно туруп суу чайкалган десеңиз ушул да, ушул жердеби? Иә. Дадабай ата деген коомдук тамактануучу жайга келдик. Карасаңыз кирди. Эми тамак даярдап атпайсыздарбы сиздер? Эмнени тырмандыңыздар? Каякты кармадыңыздар, эми ким билет, мисалы, тырмактын моунда көк түмөк болуп турса. Атыңыз ким? Ким? Илхам. Илхам? Губка жок аралашканда ичинде, Жок. Алымбек датка эстелигинин астында Дурдана Уйгур кафеси деген ашканасы деген китепчеңиз жок эле келдиңиз бу жака. Сиздин китепчеңиз борбу? Бар үйдө. Каякта? Үйдө. Үйдө турбаш керек да ал. Каякта ал? Негизи каякта болуш керек китепчелер? Ишканада болуш керек. Альмансур деген оштогу тамактануучу жайга келдик. Карасаңыз, ошо менен кыркып атат тырмагы менен. Кол менен эмне кылганда эмне болот? Ошол кир чыгып атат да, аны мен эмне тырманган ким билет? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, биз сиздерге Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Төмөндөгүдөй ыңгайлуу автоунаалар, тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чек ара өткөрмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп келишет. Ошондой эле коопсуздук талаптарына толук жооп берет. Эч кабатырланбастан төмөнкү номерлерге байланышсаңыздар болот. +7 977 110 34 11. Урматтуу туугандар, мен азыр Техноплаза дүкөнүндө турам. Эгерде сиздерге тиричилик техникалары кызык болуп аткан болсо, анда мага көңүл буруп турсаңыздар, баарын сиздерге деталдуу көрсөтүп берем. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта кер жуучу машиналардын түрлөрү, дүйнөлүк бардык брендтин формаларын, көлөмдөрүн жана сапаттарын тапсаңыздар болот. Сиздин ашкананын көркүнө көрк кошо турган, сиз каалаган дизайндагы муздаткычтардын сапаттууларын жөндүү баада дал ушул дүкөндөн тапсаңыздар болот. Ошондой эле үйүңүздү жаңы бүтүп, заманбап духовкалардын түрлөрүн издеп аткан болсоңуз, дал ушул Техноплаза дүкөнүнө келүүнү сунуштайбыз. Жалпы эле тиричилик техникалары дал ушул дүкөндө сатылууда. Дареги Чүй 279, телефондору 0774 024 777 номерлеринде. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Биз азыр Ош шаарындагы Дадабай ата деген коомдук тамактануучу жайга келдик. Биз атайын ушул коомчулуктан, шаардыктардан суроо салганыбызда бир канча ушул коомдук тамактануучу жайларды белгилешкен. Ошолордун бири дал ушул Дадабай ата деп айтышат. Азыр бул жакта канчалык санитардык нормалар сакталып атат, эрежелер канчалык сакталып атат, аны азыр чогуу чаран сиздер менен биргеликте күзөтөлү. Бул жактан жасалат да тамактар, Сиз тамак жасап атпайсызбы, телефонду таштабайсызбы? Телефондо эмне деген микробторуңуз бар, тамак жасап берип атпайсызбы элдерге? Бияқта иштейсизби? Мына карасаңыз. Тармактарыңыздын карарганын караңыз. Мына үстүндөгү кирди айтпай эле коелу. Качантан бери кайнап турат булар монтип, Кудай билет. Мына жерде караңыздар, эмне өлүм могу. Бирөөдүн кешиги буякта жатат, буякта элдерге берип атабы. Сиздерде колкап жокпу? Кандай? Перчатка жокпу? Бар. Каякталар? Көргөзмөгө коесуздарбы аны? Кайсы жаран кайрылдыса? Мен ким менен сүйлөшүп атам? Сиз кимсиз? Ben atasının işi. Ушул жердин ээсисиз. Atası. Kızım atında kafe.
Kim жооптуу ээси бул жака? Жоопту ана кызы. Анда кызыңыз менен сүйлөшүп алам. Siz бул нейсиз, эме боюнча? Могу тазалык маселесине сиздерге кайрылып атышат да? Biz таза беріп жатабыз. Муну карасаңыз тазалыгы. Мақұл тазалап қойып жатабыз. Неме да? Бізде стройка болып, мына эми жылып мындай тырап неме кылып атабыз. Элге тамак берип атасыздар да. Тамак берип атабыз. Эми биз эле билебиз немени. Неме кылып. Кылбайбыз эми ооба. Билгениңиздерди кылбай атпайсыздар баны. Эми кылабыз да. Кылтабыз да мындай акырындык менен неме кылып. Стройка жүрүп. Тармактарын караңыздар, кызматкерлер. Ал эмнени тырманып алып канча көгөргөнүн билбейбиз да, мисалы. Адамдарга тамак берип атасыздар. Тырмагын го, оны тырмагын азыр неме кылабыз. Сиз мага суроо бербей, кызматкерлерден карап көрсөңүз бир өзүңүз анан. Гибиттик эмес. Сурооңузга жооп аласыз. Нормальный го барча. Тырмактарын текшересиздерби өзүңүз? Кызматкерлер? Тексерем, аны санэпидстанция тексерет. Сиз ээсисиз да. Эми Текшеришиңиз биз керек. формаларын тексеребиз. Бөйрөктөн шыйрагы нормально. Көрсөтмөйсүз Нема? Ата, секин. Келиңиз сонда. Жүрүңүз. Аксакал көрөлү жүрүңүз, келиңиз. Тырмак боюнча претензия кылып келиңиз. Келбейсизби? Биз көрдүк да тырмакты. Анан бирөөсүндө да перчатка жок. Санитар формалар жок. Сиздер адамдарга тамак берип атасыздар. Анан Карап коебуз, тазалайбыз. Жакшылап карап коебуз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Ваш стоматолог клиникасы сиздер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Клиникада стоматологиянын бардык кызматтары көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ жума бою дем алышсыз саат 9-дан 21:00-га чейин иштейт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуусу жана рентген консультациялар акысыз. Ошондой эле ишемби күндөрү УЗИ, жекшемби күндөрү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Дареги Лухмановская метросу, Светозерская 32. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Перчатка жок. Перчатка бар, чечтим го. Перчаткасы бар. Идишти кармап атасыз. Могу идиштин кирдигин караңыз мисалы мына. Качан жуулган бул идиш? Чоңгуз? Могу идиштер качан жуулган? Бул жуулса деле бир күндө ушундай болуп калат ата. Эме отко коюлуп турат да. Отко коюп, дагы мындай турат. Бир күндө ушинтип калабы? Бир күндө эле кара коо болуп калат. А бул жак не, мойкабы? Бул Мойкаңыз какта? Мойкабыз мыякта азыр. Көрсөтмөшсүң. Мойкаңыз кандай? Маркировкаларыңыздар барбы? Жок. Биле койчу. Ана сөйлөйбүз. Кана мойкаңыз? Мойкаңыз какта? Мойкаңыз какта? Мойкасы ушу жерде. Мойка жок деп атасыздарбы? Могу жерде эле жүрүп тазалап иштеп атабыз. Жок, мойка жок сиздерде. Жок. Жок, көрсөткөнсүз ал маселе жок, жөнүндө көрүп коебуз. Жашырбай жүрүңүз Жок, көрсөткөнсүз. жашырган жокмун. Эмнеге жашырам? Бул жакта жүрө беребиз. Азыр могу мойка десеңиз ага айып салынып калат да. Ал жерге болду. Көрсөтүп коелу нема? Бул жакта. Какта? Кана? Бул жакта азыр кыздар баштап. Ana bir yerdə. Hazır buna sulas olub uşunday. А, идиш ушул жакта жолуп атат, İstigi жерде. э? Кагында. Самат. Ушул жерден чайкап кандай болот? Идиш кантип жууп атасыздар?
Эже сиз идиш жууйсуз да? Жақсы эле жууп атам деп койсо, не дейм ага? Жақсы эле жууп атасың. Ошону айтып коюңуз келиңиз. Кандай жууп атасыз? Ким жууйт келсеңиз айтып берсеңиз бизге. Жақсы эле жууп атасың. Мыйласы бар. Кана. Бар жок. Кантип жууп бересиз айтып бериңиз да бизге. Таза 2 сыйра жууп берет. Көрсөт. Жакшы эле, баары жакшы эле, тартпай. Каерге жууйсуз? Şu жергеми? Бул жергеби? Ооба, жакшы эле жууп атабыз. Түшүндүм, мен жаман жууду деген жокмун. Көрсөтүп коюңуз да каерде жууп атасыз? Şu жерде. Мойкаларыбыз бузулду. Убактылуу ошо. Мына могу жерге чайкай биринчи сууну şu жерге саласыз, а? Идишти, кир идишти. Аяқара жуйын деп көрсөтүп койсоң айнанай. Кыргыз бала экен го жакшытан. Şu жерге эле жуйбуз, мына жерге жуйбуз, мейре чайкайбыз ошо. Бул жерге жууйсуз, бу жерге чайкайсыз. А неге мындай болду? Эже, бул жер мисалы сиздер тамак берип атасыздар да, мынауга чай салат экен, бул жерге жууйт экен. Эми ушул чайкалган идишиңиз ушул да, ошол жердеби? Эже, келип коюңуз, сен кыйнабаңыз бизди, келиңиз. Чайкаганыңыз кайка чайкайсыз? Шунакка чайкайбыз. Каерге? Могу жергеби? Могу. Мына могу жерди тартып коюңуздар, бул жерге самын суу милага аралашасызбы? Бул жерге самын суу экен. А бул жерде чайкайт экен. Могу жерде вилкалар можно туруп ушуларды алат турбайсыздарбы, Эми мына урматтуу көрөрмандар, эң кейиштүү жагдай ушул мойкада болот да. Карасаңыздар. Мына жерде кантип болсун эми бул? Кантип таза чыгат ушунан? Идиштер. Анан биз ооруп атабыз, ой бөйрөктү алмаштырып атабыз. Бөйрөк акча чогулткула, боорго акча чогулткула деген жарнамалардын өзөгү билесиздерби? Мына ушул жерден башталып атат. Бул негизи октулуу деп атат. Бул идиштер экен, чайниктериңиздер экен, Жуулганбы булар? Заманбап немене. Таза булар? Ооба. Неме октулуу ушундай болот. Эже, моңу карасаңыз, кантип таза ушул? Барбы нормальный кылып атат, эме. Моңу карасаңыз, тазалыгын. Тазалап жуйбуз. Ишин карасаңыз, ишин бир карап койсоңуз, кирдигин. Тазабы? Эртеден бери чай демдалып кызарып атканда. Мунун карасаңыз эми, баары бир идиш ушундай ичи. Бул жалпы элдин коопсуздугу да. Азыр туруп тур. Эйни мына стройка, ана сноска Түшүндүм, ал Сноска кабылып, ушундай болуп атат да берчи. бирок эме кылып коюшуңуздар керек да. Нормальный эле кылып атасыз, бар жогунчу. Жок, бул нормальный эмес беке. Эми сноска байланыштуу, ана Мойка, жок, мойка эмне деген көрүнүш эми. Эми биздин местабыз жок. Жок, түшүндүм, бирок сиздер адамдарга тамак берип атасыздар да, ошону оңдоп койгон коюңуздар да. Таза эле жууп атабыз бирок. Таптаза эле. Мен көрдүм, бир чарага чайкайт экенсиз, бир чарага милага салат экенсиз. Эми ошо кантип таза болот эми? Жок, жакшы эле. Санитардык талапка андай жооп Азыр ошондой кылып калса керек да, биз тазалап эле канализацияга эле алып берип атабыз. канализация менен кетет. Тартпай эле коюңчу. Эми биз билбейт элек бул жердиңиздерди. Бизге элдер жазып атат, ошол жактын тазалыгын карап берип койгулачы, ошол жак тазалыгына көңүл буруп койгулачы, санитардык эпидемиологиялык кызматы көзөмөл жүргүзсүн Жок, азыр деген талапты эл коюп атат да, интернетке жазып атат бизге. азыр сноска байланыштуу ушундай болуп атат да, бирок Биз азыр бир эле сиздерди тарткан жокпуз. Бул тиги жактан семейныйды тарттык, жанагы Дурдана дейби, дагы толтура кафелер тартып келе атабыз. мойкадан бери жакшына кылып атабыз ака. Усталар иштеп атат. Бар жогунда. Анда иштетпей эле жаап туруңуздар да, адамга да тамак бербей. Ошондой кылат окшойбуз, жаап эле турат окшойбуз. Өзүбүздү деле кыйнап ирдик, бул себебичи. Биз эмне үчүн айтып атабыз? Бул тамак аш коопсуздугу, адамдардын ден соолугу. Канча адам боорун алмаштырып атат, бөйрөгүн алмаштырып атат, канча адам гепатит болуп атат, канча адам эмне деген оорулар менен ооруп атат. Анан баары биринен бири жугуп, чала чайкап, миланын суусун, сынык идиштерди пайдаланып, сиздер могу жакта тазалыкка көңүл бурбай Сынык атпайсыздарбы? идиш жок, бизде манча-мынча болуп калышы мүмкүн, сынык идиш жок. Biraz almaştırat. Анан да болушунча таза эле кылып атабыз. Эми тура Акыркы учурларда бул ошто мындай экен да. Ошто бир жагдайга күбө болуп атам. Анан ошону ар бир кафеден сурап атам. Киресиң, жакында оштогу поварлор, жардамчылары булар пычак колдонбой калат экен. Билесизби эмнеге? Тырмактары менен эле кескенге ылайык болуп калыптыр азыр. Тырмактардын ичи кап-кара. биз чарбай койгончу эми.
Сиздердикинде да жүрөт тиги балаңыз телефон кармап алып тырмак могу жактары капкара болуп турат. Анан ал каякты кармады, ал эмнени тырманды Кудай билет да. Туура. Жетекчи катары сиз ошолордун тырмагын жумушка келип атканда текшеришиңиз керек. Тырмагың тазабы? Сен ишкен жоксуңбу? Сен жакшы эле келдиңби? Санитардык канча кишини жумуш менен камсыздап атасыз? 19. Бирок азыр стройкада ончо киши иштебейт. Канча киши иштеп аткан азыр? Азыр бир 10дой эле иштеп атат. Мындай дем алып келип. Китепчеси барбы санитардык? Китепчеси бар. Көрсөк болобу? Болот. 10 кишиби? Азыр 10дой бар. 10дой иштеп атат. Ишкерлер дагы ошого жараша жоопкерчиликти карабай коюп атпайбы? Тазалык маселеси. Анан адамдар ооруп атат дейбиз. Буларчы? Булар эме иштен кеткендер. Ар бири өзү барып келдиби же сиздер элеби? Жок, ар бири өзү эле барып келишет. 24-жылы бүтүп турмуңуз. 25 майында бүтсө керек. Мынягында 24. көрүнчү. Бул ким деген киши? Дадабай деген ким болот сиздерге? Мен чоң атам болот. Чоң атаңыздардын наамын кичине сыйлап коюңуздар да. Ооба, сыйлап атабыз, эми баягы айласы сноста ошондой болуп калды да. Өзү азыр 37, 10дой эле 9. иштеп атат да, 19 иштейт болчу. 9 уже мына сноска байланыштуу эмеге чыкты да. Тартпай эле коебузчу. Биз эме Жок эми башкалар жалпы элге бул сабак болуш керек да. Баарыбыз күрөшүшүбүз керек бул менен. жок, мен күрөшөм. Өзү мен эң кафелердин ичинен эң жакшы мен күрөшөм. Эң жакшысы деген сизби? Визитордон сунуш алганбыз. Эми просто сноска байланыштуу ушундай болуп калды да ака. Мындай эмени кемчиликти туура кабыл алат экенсиз, жакшы. Анан ошого ылайыктуу жасап койсоңуздар. Жасап коелу байли. Жакшылап. Ооба. Өзгөртүп жакшы кылып койсоңуз биз аны да айтабыз. Мына жакшы болуп калыптыр деп Жакында коебуз. өзгөртүлөт. Мына бир айдын ичинде кухнядагы, мойкадагы бияка жылат. Ошого чейин Санитардык талапка жооп беребиз. Мына келгиле, көргүлө десеңиз биз келип көрүп кетебиз. Жақсы бола екен. Эми ишин көрбөй эле коелу. Бизге эң маанилүүсү эле ошо мойкадан башталат. ичиңиз таптызы. Адамдар отурган жак жакшы болот өзү негизи. Анан камак жасалчу жерде иштин баары. Бу жерге отурсаң тим эле күмөнсүз отурат экенсиң тим эле. Кандай эме менен арчылыш керек мына стол? Кандай тряпка менен арчылат? Идиш жууган тряпка менен Санитардык норма боюнча кандай тряпка саар колдонуш менен керек? эме кылабыз. Буга содагы сууну чачып туруп арчыйбыз. Таптаза. Тряпканын курамы кандай болуш керек? Курамы жанагы сары, кызыл тряпкалардан күнүмсүз алмаштырабыз. Тынымсыз алмаштырып турабыз. Болду, көрдүк, ишендик. Эл отурган жагында сөз жок экен. Ал жагыны мактай турган сөз экен. Эл отурган жагы. Жок, алды биз жакшы эле болчубуз. Азыр эми сноска байланыштуу эл деле анча келбейт, азыраак эле. Оштун кире беришиндеги баягы айтылуу Мырза Алимдин самсасы деген жерге келдим. Эсиңиздерде болсо буга чейин биз бул жерди көтөргөнбүз. Бул жактагы бир катар мыйзам бузган жагдайларды, санитардык эпидемиологиялык көзөмөл нормаларын эскерткенбиз. Андан сырткары ушул жакта бир катар оңдоп түзөө иштери болуш керек экендигин айтканбыз. Негизи ушул санитардык нормалар сакталуусу керек. Бүгүнкү күндө бул боюнча иш аракеттер жүрүшү керек. Антпесе мына шаардагы ушул жалпы эле ушул Кыргызстандагы бейтаптардын оорулардын көбөйүүсү, онкологиялык ооруларга чалдыккандар, бөйрөк алмаштыргандар, боор алмаштыргандар, гепатит менен ооругандар, ошолордун арасынан ушул санитардык норма сакталбагандыктан биринен бири жугуп, биринен бириге өтүп, жагдай абдан мындай оорлошкон көрүнүштөр көп да. Азыр канчалык деңгээлде сакталып атат, канчалык деңгээлде талаптар аткарылып атат, бир көңүл буруп коелу. Эмне болуп атат байке? Суу чачып атасыз го, Биякта иштейсизби? Мына Мырза Алимдин самсасына дагы эле келдик. Бул жердеги мына сууну жакындан тарсаңыз, мына сууну
Азыр ушу самсанын бетине чачып атат да. Качанкы суу, эмне болгон суу? Мунулардын кирлерин айтпай эле коеюн. Монун ичиндеги кирди, чаңды, топуракты айтпай эле коелу. Могу жерде карасаңыздар. Үйүлүп калыптыр да астындачы мына. Мынакей. Осо-косунан эле ушундай башталып атат. Азыр ичине көрөлү жагдай кандай. Ошо колгапты кийиңиз байке. Губка жок аралашканда ичинде, Жок. Жоголгонбу губка? Жок. Кошпой калгансыздарбы? Кечиресиз. Мындай. Формаңыздын акыбалы бир жууп койгонго ылайыктуу болуп калыптыр, а? Турмагыңыздын өскөнүн кара. Мындан карасаңыз өскөн. Бул кармай берип, кириңиздер буга өтүп кетиптир. Агарып калыптыр пичактыңыз. Жакшытар. Жакшы, байке, рахмат. Шүгүр. Городто, Бишкекте. Ооба, монун арасында губка жокпу байке? Ал көшкө неме кылат да баягы қан суусун соргону губка койчу эле да муну. Азыр коесуздарбы? Жок. Сиз бияқта иштейсизби? Аз кичине карап администратор. Сиз администраторбу? Оны аралаштырып көрбөйсүзбү? Балким ичинден чыгып калат азыр. Аз неме жок да перчатканы аралаштырып балдар. Андай жок мына. Андай. Анан мына ичинде суу болуп калат го көчтү. Этти каяктан аласыздар? Эттин суусу. Этти алып келишет. Этти өзүнүн фермада багылып, эт ишеничтүү эт келишет. Кантип ишенсе болот? Кагазы барбы анын? Кагаз справкалары бар. Салам алейкум, кандайсың? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Йо, сиз көптөн бери көрүнбөйсүз. Жакшы жүрөсүзбү? Келиңиз анда, береке. Иштер болуп атабы жакшы? Иштебиз жакшыбыз. Сиз бул жактын хозяйынын баласы болосуз, Атыңыз ким? Илхам. Илхом? Келиңиз, бир түшүп алыңыз мына. Сүйлөшөп, бир-эки суроо берейин. Эмне баягы биз тартып кеткенден кийин өзгөрүү болдубу? Ал көрүyorsa эми өзгөрүп. Канча кишини жумуш менен камсыздап атасыз азыр? Азыр 9-10 та, 11 та адам. 11 эле киши иштейт. Тейлөө кызматында канча киши? Тейлөө. Кыздар иштешет. Кыздар да, кыздар. Өздөрү самообслуживание. Негизи бул жакта канча кишини жумуш орду менен камсыздап үй бүлөсүн багып атасыздар? Үй бүлөсүн буякта бир кыздардан 5-6 бар, идиштерди тазалап, онтип столдорду ачып турат, анан самообслуживание да бу жерде. Өзү клиент өзү неме бар. Алып кетет самообслуживание. Бул жакта даярдоодо канча киши иштейт? Даярдоодо бир 5-6 бала иштейт. Таксаны билбейсиздерби мындай? Таксаны канча таксан? 11 та да. 11 та, 10 та, 9 та эмеге карайт да. Жакшы самса кеткен күнү жакшы мындай воскресенье күнү. 11 киши үй бүлөсүн багып атат буякта. Самсы жасап. Тейлөө кызматынан канча киши иштейт? 4-5 кыз. 11ге болсо 15-16 киши. 13-14 киши, 13-14 киши. Ар кыл иштейт. Саудага карап да, сауда бөлмөгүнө. Идиш жууган канча киши иштейт? Идиш жууганда бир экөө иштейт. Экөө иштейт, Ошондо мойкаларыбызда 15 жалпы бир 20 киши иштейт экен да. Келиңиз. Таксанын билесиздерби? Таксан Бул жак чайхана. чайхана баягы. Буяктарды ham ремонттоп Keling. Çoğuna kökçe verin mi? Bey, qandaysiz? Жакшы байке, кандай сөзүңүз? Mana mana kutib oldingizmi, to'sib oldingizmi? Рахмат ооба. Bo'lyapti. Keling. Birovni Мына бул жуулабы негизи? Ким жууйт буларды? o'zimiz shuvamiz. Мына жерге эле жууп коет экенсиз муну. Bu yerga juvuymiz. O'zimiz oxirida Жуулган идиштериңиз кайсы өзү? Жуулган иштер мойкада. Сен Жок, буякта. Moyka denyapti. мойкада. Moyka ham отдельно bo'ldi. Moyka juvuladi-da. Moykamiz ham Мойканы сен тартып кеткенден бери мойкабыздан Moykalar hamma so'nim bo'ldi. Mana shu. Жакшы. Келиңиз, муну жуулгандар да булар, Ya bular juvilgan emas, hammasi kechada juviladi bular. Hozir bugun bir ishlagan chaynaklar bular. O moykaga olib borib juvdirib Yo'q, qaytamiz.
келген чайнек жоқ баз берді. Yo'q, Apparatda ishlab bo'ladi. ketdi, aparamiz-da, Moyka bo'ldi. aparat. Qizlar aparat, Moykadan juvib, o'sha yoqda chaynak moykamizdan juvib qaytib keladi. Нем қаратып тұрып жинді ойлайсыздар кишини Yo'q, мындай. yo'q, yo'q. Мына жерден эле куюп берип атпайсызбы азыр могу төгүп. Chaynab keladi, erta bilan juvamiz. Erta bilan bir mahal juvib Мына keladi. могу кирди караңыздар эми. Ya u просто anaqasi. Буга жакынкы жылдары суу тийген эмес могучу. Ya tekkan juviladi, ma qara choyda-chuka. Qara bo'lib qoladi. 2 jo'l, 3 jo'l Juvish kerak da bu. Juvamiz. Адам денсаулығына кирип Buni атпайбы. juvamiz. Hammasini juvib solamiz. Бул могу караңыз, эми мунун караңыз азыр. Juvlab. Bariga jo'ani ko'rdingmi? Мына тетиги карасаңыз ичин. Mana uni ham topib mana uka. Mana bunda juvlab bir kun bir ayna qadar qorayib qoladi uka. Bu qara choyda qara bo'lib qoladi. Жүрүңүздөрчү, мойканы көрүп келеличи. Бул жуулган идиштерби? Ana juv olib keladi. Bunga salmashtirib, juvib tozalab beriladi. Polni. Buni oq beralarda polni. Buni juv bo'lganda. Ular juv. Мейли. Могу жактан алып атпайсызбы? Sınıktan juv bo'lganda. Buna juv bo'lganda. Сынык идиштер болуш керекпи эми жокта мына? Ufak ekan, buni tasavvaringlar, chiqib Мына сынык. Bu sınıgın utur alıp turarız. Bu bugün sınıgan okşaydı da. Sınıgın utur alıp Сынык идишке чай ичпе деп биздин Kırgızda makal var. Öz demiyor. макал бар, э? Söz var. Ата бабабыз ошентип айтат, э? Неге айтат, билесизби аны? Yok bilmeydi ki. Sınıkты içpede bize Kırgızda aytat. Ana Sınık bu idişke. sebebim ne ekeni bilmeyim. Себеби? Мен айтып берейинби? Айтчы. Угасызбы? Айтчы. Сынык идиште микробдун баары калат экен да. Ana içinde deyin çıkpay. Химия менен жууганыңыз чыкпайт экен. Вирустун баары калат экен мунун ичинде. Может. Ошон үчүн оору жугуп калбасын деп биздин санитар аталарыбыз ушинтип айткан экен да. Milalarмен jup. Мила менен жүз жуусаңыз деле сыныкка колдонгонго болбойт. Моундайларды ыргытышыңыздар керек. Ona sınıklar alıp alып. Жүрүңүз эми ичин көрүп коелу бир. Moykalardı. Оңоп койдуңуздарбы? Оңдо койдук. Мына могу перчатка менен азыр идиш кармайбы бул эже. Yok idiş yok. Yok pol juutadılar bu. Pol juut bu. Pol tazalap koyalım da bir şeyler. Мананы караңыз эми. Ya az. Уборка az tazalap. Az tazalap. Келиңиз анда, келиңиз, бери келиңиz анда. Manda moyka aparat mandalardı koyup mandalardı. Мына эмне болгон идиш? Bu boya samsa çıkargan. Ошон juup tazalap эме болуп коет да. Moy. Самса чыгарган идиш ушул бу. Yo'q, moyda uni, yo'q moy bo'ladi, yo'q shu tashlattiradi. Жок, моунча кир, бул май эмес, бул кир. Moy. Кир дейм могу байке. Moy bo'ladi. Май мындай болбойт, кир болот мынау. Yo'q. Siz moy yo'q. Май ушундай болобу? Ооба. Кир эмес. Кантип болсун эми мында карап туруп эми кишинин эме кылып сынык идиштерди караңыздар. Жуулган даяр. Al oturalım almaz. Çakal, cumanda da resim çekesini öğretken de. Aldı. Yakta. Келиңиз. Сизде санитардык китепчеңиз барбы? Эми кылып. Kışkası var. Кана? Siz akemedingizmi? Men Var onu mı yapayız? men endi 2 gün kalp oldu. Benşeden düşüp endi kaçtım. Качан? Endi 2 gün oldu. Эки Benşe күн. dedim ha yok oldum. Китепчеңиз жок эле келдиңиз буяка. Сиздин китепчеңиз барбы? Бар үйдө. Каякта? Үйдө. Үйдө турбаш керек да ал. Каякта ал? Негизи каякта болуш керек китепчелер? İşxonada bo'lish kerak. Көрсөтпөйсүзбү? Барбы? Sanki işte var. onu az gösteriyoruz. Bir yaktar canlı salındı. Görüp koyacağım mı? Nesi bu? Maktay duran yerlerinden. Tuvaletli, sen ayıttın öyle tuvaletli son kılıp, kafel kılıp, toplu pol kılıp, son kılıp salıp ağzına, canlı tuvalet. Bunlar sırtında tartıp koyun sırtın. Tuvalet bunlar. Bunlar tuvalet yüzde Жок, туалет мейли, бирок туалетке чейин тамак, Yok Ali ben... тамак башкача болот атпайбы? Ayak ayak değildi. Açma. Nerede? Жаңы туалет салып атасыздарбы? İlk gördüm. Бүтө элек турбайбы? Bütün bugün ertege bütün. Az önce bütün paştı. Buna iki komnatından da alıp sonunu buna kafeli kılıp var oğlum. Ушундай болуш керек. Öte sonunu. Сон болсо жакшы, ичин да сонуңуз керек да O буякта. ayakta уже hem caz geldi hem otur. Жүрүңүз эми, сан книжкаларды көрөлүчү эми. Kişiler var, seyirte var. Baldartı var. Кана сан книжкаңыздар? Могу жакта жасап аткандарды көрсөтүңүз. Датасы канчасына чейин мына? 25. Канча кишиники? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 киши. Unday. 20 киши бар дедиңиз. 10-да жокпу? Sigara somsa tazlarda, shu unda. Жок, жалпы персонал 20 дебедиңизби? Урматтуу көрөрмандар, негизи эле ар бир жаран, ар бир ушул кыргызстандык
тамак алып атканда, тамак ичип аткан имаратты, ошол ишкананы кандай жасалып атат, кантип санитардык нормаларды сактап атат, ар бир жаран өзү көзөмөлгө алыш керек да. Ошондо гана бизде бир өзгөрүү болот, ошондо гана бизде бир тазалык болот. Бул текшергичтер, санитардык кызматы бир жылда 2 жолу келип коюу менен маселе оңолбойт. Ошон үчүн жарандык коом ар бир жаран ичип аткан тамагы жөнүндө тазалыгын талап кылыш керек. Анда сырткары азыр эсиңиздерде болсо былтыр келгенде бир катар жагдайларды көрсөткөнбүз. Мына тротуарды басып алгандыгы тууралуу айткан элек. Азыр бул жакты тротуарды ачып коюптур. Бул жакка жакшынакай кылып жасап коюптур. Бул жагын тосуптур. Бирок могу жерлер ачык бойдон калыптыр да. Кечинде жабабыз. Жок, машина өтүп атпайбы, чаң кирип атпайбы? Азыр ал клиенттер спеттик ачып кой деген ачып кой. Так ачып жабылат буларды. Мына урматтуу Ош шаарынын санитардык көзөмөл борбору дагы да иштөөгө, силерге дагы да мындай чара колдонууга жагдай жаралган көрүнүштөрдү айтып атабыз. Эми ушундан жыйынтык чыгыш керек. Биз азыр Оштун кире беришинде эле ошол Алымбек Датка эстелигинин астында Дүрдана Уйгур кафеси деген ашканасы деген коомдук тамактануучу жайга келдик. Негизи эле санитардык эпидемиологиялык нормалар, нормативдик актылар бул боюнча, укуктук ченемдер тууралуу атайын эрежелер канчалык сакталып атат, негизи эле бул жагдай бүгүнкү күндө кандай коомдук тамактанууда ишке ашып атат, анын баарын азыр ичине кирип бир баш багып коелу. Эмне үчүн дегенде, мунун эң негизги себеби өзүңүздөр билгендей, бир катар ушул коомдук тамактануучу жайлардагы санитардык талаптарга жооп бербегендиги үчүн көптөгөн бизде оорулар, көптөгөн бизде ушундай бир баягыдай илдеттер жугуп атат, кандай деген балдар ооруп атат. Анан мунун арты дагы ушул бирден бир фактор катары ушу коомдук тамактануучу жайлар болуп эсептелет. Ошондуктан биз жалпы биз эле күрөшпөстөн жалпы эл дагы ушуну талап кылганды үйрөнүшү керек. Кандай жасалып атат, кандай санитардык нормаларды сактап иштеп атат, ошону жалпы көзөмөлдөгөндө гана бир жыйынтык болот, тартип болот деп айтмакчыбыз да. Азыр ичине кирип көрөлү жүрүңүздөр. Нелерди жашырып атасыздар апа? Нелер жашырылып атат бу жакта? Yok muna cinaştı, caşıratırgan hiç nerse yok. Көрөңүздөр. Görüyor musun? Hiç caşıratırgan hiç. Siz кичи байке. Мына моң касаңыз, мына буягыңыз. Мында касаңыз? Карасаңыз кирди. Эми тамак даярдап атпайсыздарбы эми сиздер? Эмнени тырмандыңыздар? Каякты кармадыңыздар эми ким билет, мисалы, тырмактын моунда көк-мөк болуп турса. Анан бул жакта канча кишини тамак менен камсыздап атсаңыздар? Бул жагыңыздар эмне? Бияк ошо гамыр, самыр. Склад бул жак, Ошо мына пунда турат. Самын суу менен алып келип эле бейтаптарга бербей. Эми муну караңыз. Бул уже Качандан бери жуулуп элек булар? 3 күн болду. Бүгүн жуулат. 3 күн 4 Моң күндө. кирдигин карасаңыз? Ооба, 3-4 күндө жуулат да. Бул жака тур. Бардыгыбыз бир 24-жылы мындай кылчу. мартта бүтүп тургунбуз. Стокчаңы, эски эмес, бардыгы. Муну 24-жылы март. Эко. Срок Кагаздагы окуп атам мен, жалган айткан жокмун. жок, сроктор жаңы жаштап карай бердим. Жок, сиз тап бериңиз сонда жаңысын. Маулба. Мен без очки зрения сама тапырым. Сроктору полный жаңы. Акчаны берип, бирок текшербей койгон окшойсуздар да. Жок, жаңы срок. Просто эмне? Жазбаптыр да жаңы болсо. Кече бизди ишти кайрадан баштадык го. Көпүрөгө жабылып жатып, кайра иш баштадык. Ошондо неме болгон.
Барлығы 5-6 ай саня жабық болдық дедім енді. жабылып қайра ашылып мына қарасаңыз тоқтар. 25. Mana bardığımızda jabılып. Қана. Мына 25. Жоқ, аныңыз бар екен. Қалғанда жоқ болып қойды. Мына 24 бардығы март. 24-ші Мына бар. 24. Бардығы печат басылған. Мынау азыр печат последний басқан доступ үчөөнүкү жаңы доступ бастырып келиш керек. Акыркы печаттарыны булар дем алган күндөрү бастырып келет. Еще қана Бары bir числода алып тұр, биз айтып атпайбы, мен Иә, салып bir күндө. дем алып кайра ачып Бары bir күн. Алғанда барышқанда. дем 24 алганда числода. Қарасаңыз, баарына жөнөтүп эме кылганмын. бар сұрақтар 24 жыл мен болды. Жок. Мунуку башка, Ильяныкы башка, аныкы башка болуп атпайбы, шашылбай карайбы. Мына мақұл. Бұл жақта көбінде жоқ екен, екеуісінде бар екен. Қараған осылай. 3, 4, 5. Эмеден Алты. полный, эмеден өтүп келген лабораториядан. Последний бир печат мына 7, 8 киши. экөөбүзгө басылган. 15 киши істейді екен. Дағы 7 кишиңіздер қаяқта? Азыр мынау жол бұзылып азыр адам иш азыр иштеп атабыз азыр. Кандай 15 киши? Қанша киши істейді? Мына Санкинишкадагы ишчилер иштейт да азыр карасак. Бұл қызматкеріңіз айтып отпайбы? 15 киши істейді деп. 15 Мурун кишини иштетилет да мурун азыр. смена менен азыр иштеп аткан эле ушул деме Санкинишкадагылар эле ишчилер иштейт. Клиенттерди деле кошуп эсептеп албадыңарбы, адашы? Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Аль-Мансур деген оштогу тамактануучу жайга келдик. Бүгүнкү күндө канчалык тазалык талаптары, санитардык нормалар сакталып атат, кызматкерлер канчалык ошол талаптарга ылайык иш алып барып атат, ошол жагдайды дагы бир баш багып коюуну туура көрүп атабыз. Жалпыбыз күрөшүп туралы, жалпыбыз ушундай санитардык талаптарды өзүбүз талап кылалы. Анткени ар бирибиздин ушул талап кылуубуз көптөгөн адамдардын ден соолугуна, алардын өмүрүнө пайда берет. Жүрүңүздөр. Перчатки кийбейсиздерби сиздерде? Же жокпу? Администратор каякта? Мындай кылсаңыз байке. Мындай кылсаңыз? Тырмагыңызды алып койбойсузбу? Я. Тырмактарыңыздар өсүп кетиптир аябай. Могу жер идиш үй турган жер экен, а? Кайсы канча этаптан жуулат идиштер? Кайсы мында чайкалып атабы? Анан? Ол мерге тизилет. Мага этабын айтып бериңиз, биринчи идиш келди, ар жактан не кыласыз? Тазалайық, мага салып төгөз мусорун. Аха. Таптастырдым. Бул не суу? Самын суу. Самын суу, мила суу. Аха, мила сууга жууйсуз. Анан Анан чайкайбыз. могу суугабы? Анан Чайкайбыз, анан мерге коебуз. санитардык китепчеңиз барбы? Кибике бизге жо беребиз. Буда келип жазып уруздун кийчи. 2 күн болду мен чыкканым. Китепчеңиз барбы? Жок. Бая кыздыкы бар. Келет ошо айтат. Чакап келели ошо келет. Апа, негизи мондай болбойт да. Билесиз да, санитардык талаптарга ылайык мондай жуулбаш керек идиш. Таза чыгат да тим башка турат бизде. Мунун карасаңыз самын болуп атат. Самын жок эле кара самын. Жашыл болуп атпайбы самын суусу? Самын жок мына кара. Аралаштырсаңыз эме болуп чыгып атат. Таза суу мына. Көрүп атпайбы мына карасаңыз? Мына төгөгөм жок, кара. Карасы жок. Таптаза. Ошо каратып туруп эле тана бересиздер. Анан мынау кургак тряпка менен арчылыш керек эле, кайнак сууга салыныш керек эле. Жуулуп бүткөн идиштер ушулар, Мына таптаза. Кара. Мынаны караңыз. Таптаза. Таптаза чыгат мына. Шунча чыгат да мына. Ойду бара арчиттер булар, мына. Тура арчиттер булар. Таптаза. Канча айтсаң деле моюнга алышпайт.
Қана администраторыңыздар? Администратор қаяқта? Сізде неге перчатка жоқ байке? Перчатка неге киіп жатасыз? Перчатка мı? Перчатка менде мешать қылып тұрса киіп жатқам да. Сізге біздің тұрмақ мешайт етіп отпайбы? Mana тұрмақ. Мында қысаңыз, келсеңіз мына. Қарасаңыз қап-қара болып тұрады. Аны мен нені тұрмандыңыз ешкім білмейді де маған. Штепчеңіз бар ма санитардық? Санкинешка қана? Бар. Қаяқта? Оны менде тұрады. Қайерде? Az администраторда да тұр. Қана администратор? Администратор. Ал шақырамыз келеді да. Байке, еметші. Мұнда қысаңыз? Байке. Қолыңыз мұнда қысаңыз? Тұрмақ тауып қойса олау? Я. Баштарда чепчик жоқ. Қаяқта тұрады администраторыңыздар? Қарап қойш, қара. Сұлу, администратор ғана шақырып қойш. Жақшылықша сақтаушы жерген маркировка. Бұл жерде бір нәрсе жатады. Администратор шартқа байланысты жооп сурады эле. Сіз кім боласыз? Мен ушул жерде официанткамын да, старший мен. Сіз старший, Ооба. Официантка жооп сураганга байланыштуу бүгүн келип алып. Тайып кетип кол чыгарып алган экен, ушуну көрсөткөн. Айып кетсін. Не? Перчатка жоқ, тұрмақтары мынандай қап-қара. Тамақ жасағанда тексербейсіңдер бе қандай? Перчатки бар эле кийип атышкан болушат. Кийбейм деп атпай, ал мага мешайт этет деп атпай байке. Кийинки клиенттер перчатки кийсе туура көрбөйт экен, ошондо эске алып койсоңуздар. Ким? Кийинки клиенттер перчатки кийсе туура көрбөйт экен. Жоқ, эми клиенттерге карабайсыздар, санитардык талаптарга карашыңыздар керек да. Перчатки бар болчу? Тұрмақтарын көрсеңіз? Өзіңіз көріп қойыңыз, старший қатары. Көрсетсеңіз? Мына қол қылсын. Бүгін аштық эле, ойда жоқ деп ачып. Мұны айтқан алдыда, бана 2 күн болды да. Қарасаңыз, ошо мен 40 атат тұрмағы мен. Мұны 40 лат тұрбайбы, тұрмақ мен 40 лат тұрбайбы қамыр, Мындай кол менен не кылганда не болот? Ошол кир чыгып атат, аны мен нени турмаган ким билет? Каякты кармады, не болуп кир деди ал жер. Кудай билет да мындай. Тамак жасап атасыздар сиздер. Эске алабыз. Анан келиңиз, могу идишти жууган жер эң ашканадагы эң маанилүү жер мына ушул идиш жуучу жер да. Эже нар жактан самын суусу менен чайкайт экен да, берки жака самын сууга салат экен да, бери жактан чайкап коет экен. Кандай болуш керек негизи? Санитардык норма кылайбы? Бир жеринче жууп туруп, андан кийин чайканды, үчүнчүсү дагы чайкандысы бар эле. Кепшиңиздерди эмнеге алып коюңуздар? Ооба. Муну неге койду анда? Просто бияктан чыккан үчүн не кылбай калыпты да, өзү талапка үч сыйра болуш керек. Эки сыйра эле чайкап атат. Нар жактан самын суусу менен мунан таза чыкпайт да мындан мила. Анан канча адам бөйрөгүн алмаштырып атат, канча адам боорун алмаштырып атат, канча адам онкологиялык оору болуп атат, канча адам гепатит болуп атат, биринен бирине жугуп атат. Бул болгон химия, мынаңыздар. Болуп эске алабыз. Рахат эже. Санкинишкасы барбы? Бар. Олор боюнча мен жооп бере албайм. Администраторду чакырайлы, өзү келсин, өзү жооп берсин. Ошо? Ал жөндө мен не кылбайм. Мен деле ишчи катарында. Администратор өзү келсин, өзү жооп берсин. Мен кийгизе албай эле койдум бул байке өзгөрүп турму? Балдас, мен эске алып коебуз. Кийиңиз байке сиз, турмагыңыз менен кеспеңиз да. Чайниктерди көрүп койбойлу эми, кап этпесеңиздер. Бул даяр чайник, Чай берип атасыздарбы? Çaylar verip de daldım. Şayet. Tamam, şayet. İki çayla buzdak suya gibi boza çarga değil mi? Бул чайниктер, Boza çarga. İki tane buzdak çay verdim. Buzdak su, iki çaylık.
Бериңиздер да кол каптырмына. Болот турбайбы кийсе. Men anlaştırıp ben bilmem kimi diye böyle tutturam. Маркированный азыктар каякта турат? Бизде маркировка деген болбойт. Утуру туралы утуру чыгат, ама көп таксам. Жок, атайын чийки заттар туруучу, жемиш азыктары туруучу, камыр тамактар туруучу, эт азыктар туруучу. Азыр чыгардык. Мына лазычы ысык боюнча да азыр чыгардык бул нерсечи. Ал бул ысык нерсе. Бул жерде нелер бар? Булар бир тамактардын ошо нерсине турган, ошо болгарский неме чыгартылган жери. Ушул эле заготовка болот, болду, ошо турганса болду деп неме кылат. Мына могу жерде жазып атасыздар мына. Маанилүү эреже. Кичине кылсаңыздар администратор. Перчатки жок тиги ишип атканда дагы. Перчатки бар? Мынакей перчаткилери бар да. Жок, жана карабайсызбы, колу менен жуп атпайбы, колу менен. Перчатки бар? Бар анда. Жок, колу менен жуп атпайбы. Мадина, не перчатки бар? Перчаткасы бар. Бар болгону менен колдонбогондо эмне пайданы? Мына азыр эже колдонуп жүрдүр. Элестетсеңиз, могу самын суудан эле буга салса чайкалып калбайт да. Андан сырткары сиздер кургак тряпка менен артышыңыздар керек эле. Атайын средствоны менен чачып. Канча вакытта жөнгө саласыздар баарысын? Азыр биз кече ачылганыбызда, бүгүн ачылдык да, өзү дем алышта. Канча бир ай тазаланып туруп, анан эми ачкандагыңызда дагы акыбал ушулбу? Жок, биз баарын неме кылып, отур азыр неме кылсаңыз тазалыктан бүтүн эле камсыздап берип Не болду сонда? Качан оңолот? Баарын эле оңоп келейт абыз. Ушунча оңолду. Азыр администратор главный келип басын өзү ответ берсин. Тармактарын текшерип турганды ким моюнга алат? Администратор алат, кабыл иншалла. Акылыңыздар. Достор, эгерде сиз өнөктөшүңүз менен бизнес баштап, бирок анын акысын бербей койсоңуз, эмне болот деп ойлойсуз? Туура, албетте ал сиз менен экинчи иштешпейт. Баарыбыз иш баштаганда Кудайга жалбарып, Кудай, жардам бере көр, пайда көп көрөйүн деп жалбарабыз. Бирок Кудай бизге ошол пайданы, берекени берген соң, көпчүлүгүбүз Кудайдын акысын бергенди унутуп же бергибиз келбейт. Кудайдын акысы ошол зекет, садака достор. Байгыңыз келсе, сөзсүз зекет бериңиз. Бул көп жолу тастыкталган. Бүгүн садака зекет берүүнүн эң оңой жолу берекет тиркемесинде жүрүп жатат. Берекет тиркемесине азык-түлүктү, тамак-ашты жайгаштырып, муктаждар менен бөлүшсөңүз болот. Ошондой эле өзгөчө кафе, ресторандын ээлери бүгүнкү тамакты эртеңки калтырбай, чыныгы муктаждарга бөлүшүңүз. Билип коюңуз, жакшылык ар дайым кайтып келет. Баарыңыздарды берекет тиркемесине чакырабыз.